Саламатсыздарбы? Бүгүн 30-ноябрь 2022 жыл. Мен ушул чындык жана жалган жөнүндө айтып койгум келип атат. Өзү ушу жашоо өзү ак карадан тургандай, ысык сууктан, катуу жумшактан тургандай, чындык анан жалгандан турат. Бүгүнкү чындык эмне? Же болбосо бүгүн адамзат эмнеге кырсыктап атат? Анын ичинен улуу кыргыз эмнеге кырсыктап атат? Оорулардын пайда болушу, пикир келишпестиктер, саясатчылардын куткара албагандыгы, медицинанын жардамы тийбегендиги, байлык бийлигинин жукпагандыгы, жукса буйрубагандыгы, бала чаканын бактысыздыгы, ушунун баары эле чындыкты билбегендиктен пайда болуп атат. Ошо чындык дегенди мындай айтсам болот. Бул аалам чындык. Анан адам, же болбосо адамга карасаңыз, адамдын жаны чындык. Ал чыныгы дүйнөдөн келет, чыныгы дүйнөгө кетет. Азыркы күндө ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан кыргыздар баягы нике кайып, өлүм кайып, конок кайып дегендей эме нике деле ошол ааламдан буйрулуп калат болуп атат да, баягы Кудай кошкон Куда болот дегендей. Конок деле баягы Кудай конок келиптир деп сыйлаганы деле ушунун баары эле эме кайыптан деп коет го. Кыргыз ошо нике кайып, өлүм кайып, конок кайып. Өлүм деле ошо кайыптан дегенде ансагандай кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан 21-кылымдын башында адам ата, адамзаттын тегинин атасы адам ата көрүнүп, ошо кыргыз элине 3 периштени көрсөтүп, анан ушул жаңы доордо жашоо эрежелерин берген. Ошондуктан бул ушул кайыптан келген чындык, жанагы бир гана чындык бар эми, Алла чындык деп коебузбу, Теңир чындык деп коебузбу, ал ак дегендей, андан ак эчтеке жок, чындык. Адамдын жаны чындык. Жаны чыкканда кенедей бала деле таны өлүп калып атат, чоң кишиники деле өлүп калып атат да. Анан ушул себептерден анан бир жалганчылык менен жашаган азыр жашоодо кырсык болуп аткан ушул болуп атат. Биз эмне кылышыбыз керек? Ар бир адам эмне кылыш керек? Ушуга кичине токтолуп өтөйүн деп атам да. Мына азыр коомду карасаңыз, эмоциядагы адамдар. Кичине бирдеме дейин десең, таксист деле урушкан атат, жүргүнчү деле урушкан атат. Мындай көчөдө тааныбаган эле бирөөлөр. Керек болсо катуураак айтсаң мушташып кетейин деген атат. Больница толтура оорукчан, писик больница толтура оорукчан дегеле бир соо адам жок. Бир жерде согуш болуп атат, бир жерде жер көчүп атат дегендей, бир жерде эли баш аягын таппай атат. Эмне кылыш керек? Ушул моментте мына медицина жардам бербей калды. Агым диндер, кандай дин болсо деле жардам бербей калды. Саясат жардам бербей калды, мейли депутаттарыбы, чыгарган мыйзамдарыбы, эмне кандай болуп атыптыр дегенде чындык жерге түшүп алыптыр. Бул китептин аты өзү улуу чындык. Мисалга көчөдө же болбосо бирөө бир нерсени билип сүйлөп атат, могу жашоодочу. Меники чын деп сүйлөп атат. Жок, аныкы чын эмес. Ааламдыкы чын болуп атат. Мисалга кыргыз саясатчылары деле, башка улуттун саясатчылары, өлкөнүн деле саясатчылары коргонуп атат. Ким эле жаман болсун десин, элине. Бирок окшобой атат. Эмнеге дегенде
улуу чындыкты таппай атат, жаңы доордун талабын таппай атат. Ошондуктан ааламга, ааламдык мыйзамга туура келбегендиктен, азыркы ушул улуу чындыкка туура келбегендиктен, адамзатта кырсык, өлүм жана башка ар кандай кыйынчылык, оор жашоо болуп атат. Бир гана нерсе, тагдыр алмашты дегендей, бир гана нерсе азыр анатомиясын, адамдын анатомиясын таанытып, ушул жаны ааламдан келген астрологияны таанытып, жаны асмандан келгенде периште экенин, кайра асманга барганда периштеге айланаарын, асмандан келген жүргөндө арбай экенин, азыр арбай периштеге өтүп, анатомиясы арбай периштедей жашап калбаса, ушундай оор күн болоорун окутуп, анан ошол улуулукка калыптанып куткарбасак, калган эч нерсе азыр жардам бербей атат. Жардам бербейт. Ошондуктан чыгарган мыйзамдар окшобой атат. Мына Кыргыз эле мамлекетин алалы. Мындай. Ааламга да жаккан жок, чындыкка төп келбей атат. Анан эл оңолгон жок ошол мыйзамдар менен, аракет менен, ошол адамдар менен. Кайра эле чындык деген эмне экен дегенде, ушул кайы билимин, ааламдык түшүнүктү билбегендиктен, ал адамдын жаны, таны чындык айланган жок дагы, анан эле көксөгөнү акча, өсүмчүлдүк, баягы түшүнүгүнө жараша түш көрөсүң, түшүнүгүңө жараша түйшүк тартасың дегендей эле ошо түшүнүк менен эле кетип баратат да. Демек, баягы эволюция болбосо, революция болот дегенге барып калды. Дүйнө. Мисалга, Кытайбы, мейли өтө катуу турган Северный Кореябы, дагы кайсы мамлекет бар катуу турган? Дагы бир Турциябы, баары бир өзгөрүү болот. Анткени баягы бир кезде империя заман болгон да, байгедей заман болгон. Азыр байгедей деген жок да. Баягы кулдунан бери эле жөнү жумшап алган заман жок. Кайсы? Дүйнө боюнча. А бир кезде ошондой болгон. Ошол сыяктуу жаңы мыйзамга өтмөйүн инопланетандар жерге түштү дегендей, ошол чындык, чыныгы күчтөр жерге түштү дагы. Ошон үчүн ар бир адам ошо чындыкча жашабагандыктан, өзүн тааныбагандыктан ар биринде кырсык болуп атат. Ар бири менен эки бутту менен баскан башы бар адам менен эсептешип атат. Мисалга, менин кээ бирлер айтат да, сен саясатты айт да дейт, сен экономиканы айт. Сен мисалга президентке талапкерлигиңди көрсөттүң. Сен мындай бир электорат, элдерди чогулт дейт. Же болбосо ошо бир партияң менен фракция болуп, мисалга депутат болуп бар. Мисалга да, сен аалам деле айта бересиң дейт да. Бүгүнкү бийлик дегеле келчү бийлик, дүйнө бийлиги. Мен айткан сөздөн баштабаса, башка багыты жок. Адам деген бул астрологиянын ролун аткарышы керек экен биздин анатомиябыз дейт акыры. Эгер биздин анатомиябыз астрологиянын, ошо периште арбайга айланып, ошо психологияда жашабасак, ушу мен улуумун, мен ааламдын сөзүмүн, мен могу чындыктын өзөгүмүн, мен могу табияттын өзөгүмүн, мен өссөм табият өзөт деп өзүн таанып, ааламды таанымайын, саясат оңолбойт, ден соолугу да оңолбойт, эскичиликтен чыга албайт, анда бирин бири кырып бүтүрүп коет. Мамлекет жоголуп кетет, оору каптап кетет. Көрдүңүзбү? Эмнеге такалып атат кептин баары? Ошондуктан анан бүгүнкү саясатчы муну түшүнбөгөндөн эле анан кара күч менен эле камап коем десе, аркасынан түшүп алса, окшобойт да, ал чындыкка туура келбей калып атат да, мындайча айтканда. Чындык деген мына асмандан түштү, мына. Мынабу китептер чындык.
Эгер сен өзүңдү таанысаң, азыр адам жаңы доордо ааламды тааныбаса, өзүн тааныбаса, табиятты, анан өзү улуу адам, өзү ааламдан келген, жаны улуу да, периште жаны бар, тан жөн эле исполнитель. Жан дегенди унутуп койгондагы адам көрүнө эле өтүп алган. Акча болсун, оокат болсун деп. Ошондуктан жаның болбогондуктан, жаның чындыкка болбогондуктан аалам сени колдобой, ишиң оңолбой, ааламга ошо жаның асманга келген эгиз, жанагы эгиз деп коет да. Жылдыздар төлгөсү дегендей, ошо жылдызга карап, ааламга карап жашабагандыктан эле адам коркок болот. Кыргызда айтат го, арың барбы? Дейт. Жаның барбы? Дейт. Көрдүңүзбү? Астрологияны тааныбагандыктан адам жан ааламдан келерин, тан жөн эле бул дүйнөгө исполнитель экенин, эртең кетерин, бул дүйнө жөн эле бир однокомнатный квартирага окшош экенин, бул дүйнөгө биз ошо жан кийип алып, тан жөн эле куткарганы келгенин, табиятты коргогону келгенин, кыргыз ошол адамзатты куткарганын билбегендиктен анан аалам колдогон жок. Ошо колдобогон үчүн баягы жаның барбы, арың барбы дегендей арбайың жок болгондуктан анан көрүнө жашоого түшүп алдың. Эми ал деле керек го, бирок такыр эле түшүп алдың. Өлбөчүдөй болуп ушул жерде туруп алдың. Акыры кандай болоорун деле билбей. Ошондуктан анан ишиңер жүрбөй атат. Ошон үчүн кырсык басып атат. Ошон үчүн кыйынчылык болот. Ошон үчүн жолун таппай атат, кыргыз жолу дегендей, кыргыз жолун таппай атат. Адам улуу экенин билгенде бирөөнү да улуу дейт. Ошон үчүн жана улуу адамга сөзүн уккан да. Улуулардын астында ас сүйлө көп ук деп койгон да кыргыздычы. Чоң ата дейт да. Бул чоң ата дегендей чоң аалам бул. Асмандагы күчтөр деле кайра аталар деп айтылат. Аталар, арбактар, аталар деп. Ата жолу деп айтылып атпайбы кыргыз чергесинде. Ошондо ата кандай болсо, асманда күчтөр да ошондой. Мисалга, үйдө сен жаман болсоң, өзүңө карабасаң, өзүң менен өзүң жүрө берсең, эне атаңды баалабасаң, ошол журтуңду баалабасаң, төрөлгөн жерди баалабасаң, эне ата капа болот да. Керек болсо урат, керек болсо каргайт, керек болсо тилдейт. Ошол сыяктуу эле сиздер астрологияны түшүнбөйүн, астрология анатомияны адамды талкалап коюп атат. Ошондуктан сизди психолог да куткара албай аткан, ошол дин да куткара албай аткан, ошол саясатың да керек болсо өзүңдү өзүң куткара албай атасың. Кана балаң кырсыгат, окшоштура албайсың, дем салдырсаң да окшобойт, мисалга тилдесең да окшобойт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул ааламды, астрологияны анатомия таанымайын, астрология колдобойт. Астрология менен анатомия эгиз. Жан келди, тан тирүү жүрөт. Тан ошо астрологияга, улуулукка, чындыкка, асман чындык да ошого карап кызмат кылса, анда жан тирүү жүрөт, ден соолугу чың болот, жол ачык болот, элге жардамы тиет, чындыкты сүйлөйт. Көрдүңүздөрбү? Эмнеден кырсык болуп атат? Анан көрүнгөн бир нерсени айтып коюп атат. Мисалга бирөөлөр айлыгыңды көбөйтөм деп аткандыр, бирөөлөр болсо мен жолуңду ачам деп аткандыр. Мисалы молдобу, дагы бир көз ачыкпы, бакшыбы? Жок, анын баары жалган. Азыр жолуңду сен өзүң гана өзүң ачасың. Сен жолуңду энең да ача албайт, атаң да ача албайт. Себеби ар адамдын жаны, таны бөлөк. Жана уядан учканда деле учуп кетти, энеси калып калды. Бирөөнү мүмкүн кекиликти куш деп жегендир. Бирөө болсо жан сактап жүргөндүр. Көрдүңүзбү? Ошол сыяктуу өскөнүнө жараша кетип атат да. Анан мынтип эле тура берүү адам энергиясын коротуп коет. Убактысын коротуп коет. Улуулукту уктуңбу? Мына тагдыр алмашып атат да, жаңы доордо тагдыр алмашып атат. Анткени Богтун судьба дегендей Кудайдын буйругу ушул болду. Ошондуктан мына демократичный, аябай бай өлкөлөр эмне болуп атат дүйнөдөчү?
Анткени бул чындыкты билбейт, кыргызга түшкөн чындыкты билбейт дагы, ошондон кырсыктап кетип атат. Алар да адам да, эки буттуу да. Алам инопланетан аларды жазалап атат. Акыры күлкү катары көргөн менен инопланетан деп да сүйлөйсүң. Менин сөзүм чужой угулуп атса эртең арбай периште деп да сүйлөйсүң. Табиатты тааныйын деп билесиң, ошо психологияда жашап каласың. Мына мен Кудаймын деп чыккандай, ошондой аурада жашап каласың. Мен кулмун деген жокмун да. Мейли Кудай сени кул кылып жаратты, Кудайга кысмат кылчу мезгил келди. Сыйын эмес, кысмат, адамдарды өстүрчү, өйдөлөтчү, жол көрсөтчү. Ошондуктан чындыкты түшүнмөйүн, могу жалган жашоодогу, эски жашоодогу мынагы. Карасаңыз, кырсык, өлүм жана башка эмнеге болуп атыптыр дегенде, ааламдык мыйзамга туура келбегендиктен, мына илимге туура келбегендиктен. Эмнеге арбай периштеге айланыш керек экен? Астрологияны, астрологияны түшүнмөйүн, анатомия жашабай калып атат да. Жер эне күчүнө кирип кетти. Анткени бая гени жетилген бала деле бир кезде ата эне болгондой, азыр адамдын гени жетилгендиктен аалам жерге түшүп келди. Мына менин анатомияман энерги өтүп турат. Сөзүм закон, көзүм закон, оюм закон. Кудай ролун аткарып атам мен Абдуллаев. Эмнеге андай дегенде, мен чындыкты түшүндүм, жаздым, көрүнүш көрдүм, түшүнүп сүйлөдүм, түшүнбөй сүйлөдүм, кырларын жеткирдим. Ошентип туруп өзөгүм өсүп, анан кысмат кылганда, анан Теңир ата көзүмө көрүнүп туруп, Абдуллаевдин телосы ушул жерде турат. Бирок Абдуллаев адамдан өйдөрөөк көтөрүлгөндүктөн ал кейди дагы, эми менин сыйкырым иштеп баштады. Айтканым закон, мен анткени жоопкермин. Сиз дагы азыр сыйкыр иштетпесеңиз, ушу өйдө көтөрүлүп туруп, баягы мына батаңыз орундалыш керек, сиздин назарыңыз орундалыш керек, периште дегендей, ума эне дегендей. Кыргыз ошон үчүн жаралган да. Багыт беришиңиз керек. Эгер ушундай өйдө көтөрүлбөсөңүз, өзөгүңүздү өстүрүп туруп, кызмат кылып, өзөгүңүздү өстүрүп, кызмат кылбасаңыз, анда анатомия бул кырсыктап барып туруп өзүн тааныбай өлүп кетет. Кем ушул жерде. Бул жерде мындай саясатчылар, анан жерде эчтеке таянган эч нерсе калбады. Бүт жалганга чыгып кетти. Ааламдан мыйзам түшкөндөн кийин адамы чыгып жазып берет деп сүйлөп, ал калыптанып, аалам ролун аткарып аткандан кийин анан жерде эмне калды? Эчтеке калган жок. Ошон үчүн өнүккөн мамлекеттер ошо мен айткандай эле анатомиясы уланып атат. Жаңы психологияны билбейт, астрология эмне деп атканын түшүнбөйт. Чындык, жалган деген ушул да. Ошондуктан оорчулук болуп атат. Ошон үчүн сен коркуп атасың. Чындыкты сүйлөгөндөн коркуп атасың. Эмнеге деп ойлонсоң, мына сени Кудай жаратты. Себептер менен өстүң, эне атаң өстүрдүбү, детдомдо өстүңбү? Бардык нерсе Кудайдан болгон да. Анан өсүп келдиң. Өсүп келип, мисалга мен өзүмдү айтайын. Дух берди, баш берди, өң берди, түс берди дейли, оокат берди, илим берди, бардык буйрук нерсе. Көрүнүш көрүндү, жаздым. Анан анатомиям өскөндө Теңир ата энергия катары мени кийип туруп, анан менин сөзүм закон болорду, мен коркомбу? Кудай мени жараткан, Кудай үчүн туруп берейин. Сен дагы Кудай үчүн, Кудай сени жараткан бир кызматкачы, ушул чындыктарды түшүнүп, могу жалган дүйнөнү жоюп, өстүрүп кетиш үчүн турбасаң, баары бир жаның өлгөн атат. Жаның кеткен атат да, таның өлгөн атат. Ушуну түшүнбөгөндүктөн, көрдүңүзбү, жан менен тан эгистегендей, астрология менен анатомия эгис экен дагы, астрологияны, ааламды түшүнбөгөндүктөн, анан адамдын анатомиянын жолу болбой атат бүгүнкү күндө. Иши жүрбөй атат, кайгы, капа, стресс, түндө уйку жок, күнүмдүк ырыскы жок, эли капа, ден соолугу дабаасыз, мактана албай арданасың, сакай албай саргаясың. Эмне кылсаң да азыр жардам жок. Мейли Германияга уч.
Ал убактылуу бир жардам берер ден соолугуңа. Көрдүңүзбү, адам өскөндө, кысмат кылып туруп өзөгө өскөндө өйдө көтөрүлөткен дагы энергия, бу астрология периште кийеткен дагы, анан жаңы доордо адам өлбөй калат. Адам сыйкырын иштеш керек. Адам жаралганда ошондой жаратуучу болгон. Адам түбөлүктүү болгон. Өлүм болгон эмес, оору болгон эмес. Ал өскөн адам байлыкка да кызыкпай калат, бийликке да кызыкпайт. Жалгандан да коркпойт ал. Чындык жалгандан коркпойт да, чындыктан жалган коркуш керек. Анан ушул өспөгөндүктөн анан мамлекет кризисте туруп атат. Бийликтегилердин жаны бар да. Ошондуктан жанын алып келет да, жанын. Жанын алыш үчүн окутуш керек. Болбосо бир күндө улуу күчтөр ар бир эсебин чыгарып коюшу мүмкүн. Бай болсоң дагы. Бийликти эмнеге берди? Бийлик мына ушул улуу чындыкты элге жеткириш керек эле. Бир багыт менен өстүрүш керек да. Байлыкты эмнеге берди? Ал да бир кысмат үчүн берилди. Пайдаланыш керек аны да элге, жолго, илимге дегендей. Бийликти эмнеге берди? Ошо элдин өсүүсүнө жумшаш керек да. Өлтүрүп куткарыш керек эмес. Коркутуп, мокотуп куткарыш керек эмес, башкарыш керек эмес. Өстүрүп куткарсаң ал унутуп деле калат ал, каршылаштычы. Ошондуктан өтө чоң чындык ушул жерде да. Анан жалган. Жалганчылык болгон жерде жакырчылык болот. Мейли. Мына жалганга карап алсаң, жан дүйнөң жакыр. Арбайың жок. Арың жок, жаның жок. Ааламды, арбайды, улуулукту түшүнбөгөндүктөн, жаның кайдан келгенин билбегендиктен астрология сени колдобойт. Астрология ааламда. Ошон үчүн анатомияң оорукчан. Астрологияны түшүнбөгөндүктөн сенин психологияң улуу эмес, улууча жашабай атасың. Майдаланып атасың, сөз көтөрүмүң жок. Улуу адамдар ошон үчүн астрологияны түшүнгөн, ошон үчүн түшкө карап иш кылган. Сөзгө карап, маани берип, убакытка, учурчакка карап жашаган, ошон үчүн кыргыз адашкан эмес да. Керек болсо жылдызга карап жолго чыккан. Ал кара күч менен эчтеке бүтпөй атат да. Ал кыргыз эли эчтеке эмес. Адамзатты биз куткарчу мезгил келди. Азыр 20-кылымда мисалга телепатия, то есть техника развития болгон болсо, аны бир государстволор өстүрдү, мына биз минип жүрөбүз да. Япон чыгардыбы, Германия чыгардыбы, Корея чыгардыбы. Минип жүрөбүз, пайдаланып атабыз. Кир жугуч машинкасы бар болгон нерсени. Эми Кыргыздын кесеги келди. Теланы развития кылыш үчүн Кыргызга ааламдан берилди. Ошон үчүн адамзат таппай атат да, ааламдан берилген үчүн Кыргыз чыгып атат. Мына дүйнөнү башкарам, куткарам, мен улуумун деп чыгып атат да. Ошон үчүн анан кийип атат. Ошон үчүн ойлосоңуз, мына дүйнөдөгү кыргыздар кайда жашап алган экен? Бийик тоодо жашап алып. Хайлас тоосунда, Памир тоодо, Ала тоодо, Кытайдын ар жак бети деле ошол Торгарт аталат экен, бийик жерлер. Биздин Торгарт менен чектеш. Ошондуктан жерге түшпөгөн ошо экен да. Көкүрөгү ошо көк теңсегеди. Арбайларды дос кылып жашаганы, ааламдык мыйзам менен жашаганы, акты сатпаганы, абиринен жолунан тайбаганы. Ошондуктан, урматтуу улуу журтум, бул өзү саясат, бул өзү идеология, бул өзү жаңы доордун менталитети. Муну кеп кылмайын, бийлик эч качан куткарып кетпейт. Мейли башка улуттун бийлиги деле акыры келип ошон үчүн Кыргызга келет, ошон үчүн Арсылайдын астына жардам сурап келет дейт. Антип кырсыктатып бербесе астыбызга келбейт да. Ошон үчүн Кыргыз дүйнөгө башчы болот делген ошол. Ошон үчүн Кыргыз дүйнөнү башкарат да. Башчы болуш үчүн өзүбүз мугалим болушубуз керек да. Академик болушубуз керек да. Жана инженер, конструктор болушубуз керек да. Анатомияны, психологияны, өлбөстүктү, улуулукту, чындыкты, эски жашоо менен эски цивилизация менен жаңы цивилизациянын айырмасын беришибиз керек да. Азыр эски цивилизацияда жашап алды да. Ошондуктан
Бул эгер бир адам ойлоп чыккан мыйзам болсо, мүмкүн орундалбай калышы мүмкүн эле. А бул ааламдын буйругу болгондуктан Арстан Алай президентке талапкерлигин койгондо дагы аалам үчүн барды да. Мейли анын досу жок, анын байлыгы жок, анын бийлиги жок, анын фракциясы жок. А мезгили келгенде анан эми түшүнүп баратат да. Мындан да терең, бул кыскачараак гана баягы кыргызча сөз менен түшүндүрүп атканым. Же студиям жок. Эми болгон ошо экен көрсөчү. Анан ушинтип туруп анан кыргыз ошентип кор болуп, анан зор болот экен да. Дүйнөгө башчы болот экен. Кырсыктап туруп анан кызматка чыгат экен. Ооруп туруп анан ооматын алат экен. Ошого жакындап калды. Бул чындыкты жашырганга болбойт. Ошон үчүн сен өзүңдү таанысаң, ошо астрологиядан келгениңди, жан, мисалга жанагы кээ бирлерди жан кийип туруп сүйлөтүп атпайбы? А тело исполнитель. Сен ошо астрологияны жакшы түшүнсөң эле сени жан кийет, ошондо таның, телоң, анатомияң ырыс кылуу жашап калат. Баары болуп калат мындай. Условия түзүлүп берилет ааламда. Мисалга жумушка орношсоң деле кабинетиң болот, машинең болот, командировочный болгондо эле ааламдык кызматка өткөндө деле ошондой ырыскы болот. Өзүнөн өзү түзүлөт. Бул кыргыз сырттан сурап келген карызмы кыргызга буйрубайт. Кыргыздын ырыскысы кайы билими. Кыргыздын ырыскысы мына ушу биздин байлык ушул илим. Баягы Кураяка бата жүрбөйт деп дегендей, биз илимди окутканда теңир адам деп коет бизде. А темир адамдар бизге акча төгөт. Касиеттүүлөр аларды окутуп куткарганда каражаттуулар акча төгөт. Болбосо энергиясы иштебей калат. Адам өспөй калат. Ошондуктан бул биздин башчыларга мына айттым эле. Атамбаевка кат киргиздиги аркасынан чуркап да көрдүк. Депутаттарга, Бакиевке кат жазып Акаев. Мен бул далилдер көп. Бул аркылык барганбыз, тиги аркылуу киргенбиз. Жээнбековго, азыркы Садырга дегендей. Ойлоносуң да, эмнеге алып кетпейт булар? Ушунча нерсени түшүндүрүп атсаң. Жан Кудайды кароого албайбы? Кандай кылсак болот? Вице-премьер министрлик bir орун бербей, bir штат ачып туруп. Билим берүү министрлерине ушундай окутуп көрүңүз, анан бир жолу чыгар. Медицинага муну окутуп көрүңүз деп, мисалгачы, көрдүңүзбү? Эски доор, тоюс ошо жалган заман бүтүп атат да, анткени чындык түшкөндө эски жашоо ал бийликтеги эле эмес. Ар бир адамдын эски жашоосу жалганга чыгып кетти. Чындык ушу улуулук менен гана кутулбасаң, бул дүйнө өзү тозокко айланып кетти. Мисалга, биз бала кезде энелерибиз, аталары, ошол биздин убактарда эч ким деле ажырашкан эмес, эч ким деле бирин-бири өлтүрүп койгон эмес эрде аялчы. Жакшынакай эле бактылуу 10дон 15тен төрөп эле жашап келген. Ооба, ал кезде ошол жашоо болуп турган. Азыр болсо кайыптан түшкөндүктөн, кайып чындык болгондуктан, аалам чындык болгондуктан, жердеги сен сүйлөп аткан сөз, бараткан багытың, таянган медицинаң, ар кандай дин ошол убакыттагы эволюцияга жарактуу болгон. Ал ошол аял эркек кандай жашаш керек болгон деген. Ал жашоо бүтүп туруп, анан чындык деген, астрология деген заман келе калган кезде анатомия бактысыз болуп атат. Анатомия өлүп атат. Анатомия ушул чындыкка караганда анан анатомияны астрология кийип, жан кийип, арбай кийип. Анан ошондо анан арбайдын чыныгы ролун аткарып адам, анан арбай кандай сыйкыр болсо, периште кандай сыйкыр болсо, ошол энергиясы иштеп, ошол кызматты аткарып калып атат. Ошон үчүн деятельность алмашат деген ошол. Анан саясатчылар ойлобосун. Бул эмне эле бизге сын айтат? Бизге эле эмнеге маани берет? Өзүнчө эле бир баягы молдодой сүйлөп отура бербөй. Жок, саясаттан башталыш керек. Анткени элдин башында ушулар туруп атат да, ушулар куткарыш керек да. Мына бул жерде мына дүйнөлөшүү, дүйнө кантип биригет дегенде бир түндүккө биригет бул Арстан Алай. Кайсы улут болсун?
Ошол улуттун башчылары келип уук катары Арстанбайдан саясатчылары, тарыхчылары, журналисттери ушул сөздөрдү алып кетип туруп анан карапайым элин, улуттарын, жаштарын сактап калыш керек. Ошондуктан муну аткарбагандыктан мына журналисттер өзүнчө кырсыктап атат, саясатчылардын чекеси жылбай бирден качып, бирден босуп, бирден камалып атат. Азыркы отургандар эле эмне гарантпы? Айланайын камчыке, айланайын садыр, гарантсыңбы сен? Эртең күнүң кандай болорун? Жок, гарантың жок. Бир гана гарант бар, мына чындык. Ушул жол менен кетсе, анда түбөлүктүү сакталат адам. Жок дегенде бийлигиңнен кетсең дагы жаның сакталат, таның сакталат, айбериң сакталат. Бийлик ал учуп кетчү куш ийинге конгон. Байлык бул колго кармаган муз эрип кетет, ал жок. Ал бир убактылуу. Ошондуктан Кыргыз өлкөсү биринчи түптөлөт мына ушул түшүнүк менен. Бул улуулукка алып барып коет, улуулукка барган адамдарда улууча саясат болот. Улууча кеңеш болот. Улуу түшүнүк алып өтөт. Анан ошондон государствода основание болот да. Основа башкача болуп калат. Идеология башкача. Бири улуу деп сый болуп калат. Соттошкон эч ким болбойт. Чындыктан коркот. Ар бир күнүн. Мен туура бар айтамбы? Ушу чындыкка туура келеби? Бирөөнүн көңүлүн ооруткан жокмунбу? Учурчак менен жашап атамбы? Өсүмчүлдүк болуп кеткен жокпу менде? Ар бир адам ошентип жашап калат. Анан сигарет чегип атыптыр, электронный, анан ага штраф салабыз. Анан мугалимге каяш айтып коюп атыптыр, эне атасына штраф салабыз. Андан эчтеке чыкпайт. Улуулук өстүрсөң, бала энени сыйлап калат, ата сыйлап калат. Эмнеге сигарет чегип, эмнеге жинди болуп, эмнеге арак ичип атат дегенде жаны жок, ары жок. Анан адам эмоцияга түшүп кетет да, анан арыга жок ошону өпкүлөп попоросун сигаретин. Анан ошол мээси бошоп, анан мындай улуу рахат дегендей бир нерсеге отуруп калып атат. Эгер ушу улуулукту түшүнсө, жан ичине киргенде тан өзү эле бош болуп калмак. Жана медитация өңдө эле, ыраазы болуп, аракты эле ичпейт эле. Түшүнүгү бийик дегенде, аалам колдогондо, ал танды кошо сактайт. Теланы кошо сактайт. Анткени тела ааламга керек, жанга. Жан мындай барып бир баягы энергия катары туташып турат да. Саясат биринчи ушундан башталыш керек. Ушул сөздөр айтылыш керек саясаттачы. Анан керек болсо андан кийин болбосо айлыкты деле көбөйтпөй эле кой. Айлык көбөйгөн менен өлүп калганда не пайда? Айлык көбөйгөн менен үйдө банкротство, уруш, талаш, кырсык, кыйынчылык болуп атса, улуулукту түшүнгөндө акча үчүн эч ким иштебей калат. Акчанын аркасынан эч ким кубалабай калат. Ал адамга азгырык экенин, жөн эле энергиясын жеп коерун. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичиптир дегендей, өлбөстүк адамды акча үчүн жаратты деген жок да, бияка бар акча чогултуп кел деген жок да. Кысмат кыл деди. Табият эгер адам болбосо кунарсыз эле бир нерсе болмок дегендей табиятка маани бер деди. Адамдын ар бири улуу. Асманда бирин-бири сый бар да арбай периштелерде. Ошо сыяктуу сый, ошондой түшүнүктө жашап калмак, ошондой психологияда. Арбай кандай болсо, асманда кандай болду экен булар? Булар улуу да. Буларда дин жок, буларда тил жок, баягы ар бир тилге бөлүп алган. Буларда байлык, бийлик жок. Буларда бир гана чындык бар. Булар Кудай асына кызмат кылат. Дегенде эле ушу жерде таны бар, периштедей жашап калат. Мындан башка чындык жок. Одон огулуп аткандыр, бирок күн өткөн сайын өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Чындыкты тапмайын, чынык адамды тапмайын, чынык ордуна отурмайын, үмүт этпей эле койгула. Жиддилер көбөйөт, күн өткөн сайын оорлоп кете берет. Анткени мыйзам ошо түшүп кетти. Ошол ааламдык мыйзамдын энергиясы иштеп атат. Ошондуктан жан-жаныңарга сак болуп, астрологияны түшүнүп, анатомияңарды сактап калгыла. Бул бурулуштан эч ким буйта өтө албайт. Өлүп кутулат же өсүп кутулат. Бул баары бир орундалат.
Баары бир Арстаналай жаңы Кудай оорунтатат мунучу. Я кечиккен сайын, күн өткөн сайын адамга оорлук келе берет. Бул жөн эле бир угуп кутулуп кетпейт да. Бул ашууга окшош. Сүрөттөмөдө 3 ашуудай берет. Бийик тоодой. Биринчи окуу, илим, анан ишенимдин пайда болушу, анан ушул аткарып калышы чыныгы сөздү сүйлөп. Калыптануу деген көп учурлары бар бул жерде. Болбосо уккан деле ошого эски психологиядан чыга албайт да адам. Эски жанагы ой кыялынан, жылтырга берилүүдөн, сүйүүдөн, сулуулуктан, ичкиликтен, оорудан тез кутулуп кетпейт да. Канчалык өскөн сайын анан анатомия өскөрө берет, оору өсүнөн калат. Оору неден пайда болуп атат? Кысылуудан. Анатомия өскөндө, ааламга карап өскөндө, аалам колдойт. Кудай канатына калкалайт, сыныбысы токтойт деп. Бул өзү саясат. Саясатчы ушундан башташ керек. Мына ушул жол экен, болбосо биз кырсыктай берет экенбиз. Машина сүзүп кетти, катуу барат, сүзүптүр. Настроениясы жок, ичи болду. Ичкиликти токтотуш, сигаретти токтотуш үчүн ушул мына чындык эмне экен? Аалам, жан. Ошо астрологияны түшүнгөн кезде, арын түшүнгөн кезде тан ошого калыптанат экен деле, өзүнөн өзү көңүлү тынчып калат. Башы ошончолук бийик иштеп калат. Анан башка өлкө пайда болот да, башка коом пайда болот. Бактылуулук өзү ошол. Улуулукту түшүнүү өзү бактылуулук. Мына мен эмне болсо да даярмын. Мисалга менден өскөндөр, чындык үчүн биз сүйлөйбүз. Эгер чындыкты сүйлөбөсөң, анда муну эмнеге берди? Эмнеге жаратты? Кудай үчүн, аалам үчүн туруп берем. Алса алып кеткен күнү көрөрбүз. Жесе жеген күнү, өлтүрсө өлтүргөн күнү көрөрбүз. Көрдүңүзбү? Ошону түшүнбөгөндүктөн сизди аалам колдобой атат. Жан жок болуп атат сизде. Жан, энергия, же болбосо ар жок болуп атат. Жаны жок дегендей, ары жок дегендей. Анткени сиз улуулукту түшүнбөгөндүктөн сиз мындай эле ошол берилген жанды майдага иштетип алдыңыз. Булар жактырбай атат дагы, уруп, кырсыктатып, анан жалган деген ушул болуп атат да. Жалган сүйлөп атасың. Жалган сүйлөп атып болор болбос бирдемени. Ал кандай экен, китайский экен, анан бирдеме мисалга. Жалган түйшүк тартып атасың. Жалган иште жүрөсүң да, мындай чыныгы кызматта адам кызматка буйруп келсе, сен бир жалган кызматка өтүп алдың. Ошондуктан чындык менен жалганды билбесеңиз, эч кимиңер кутулбайсыңар. Бул өткөл мезгил, ылгоо мезгил деп аткан ушул болуп атат. Доор алмашып атат деген ошол. Доордо башка жашоо болот экен да. Бул доор бекер айтылбайт экен да. Таш доорунда бир башкача жашоо болсо, азыр техника доорунда башкача болду го. Ошо сыяктуу көрдүңүзбү? Техникага адам калыптанды, түшүндү, кабыл алды. Ошо сыяктуу да бул темир доору бүтүп азыр теңир деген доору келди. Теңир деген вселенный доору келди. Адам мурун ак карада жашоо, азыр көккө айланат дейт. Көк мындай көк. Ааламдагы түшүнүк өтөт деген сөз. Анан мундан баштабай, муну идеология кылып окуусуз жок эчтеке куткарбайт. Ушул өтүп кеткен кезде медицина жоюлат, каяма картыш, Кудай талашкан диндер жоюлат, улуттар жоюлат, улуубуз деп калат да. Жаман жакшы жоюлат, сен жаман, мен жаман дебейт, мен жакшы дебейт. Ошон үчүн азыр кыргызга бийликтин кереги жок. Жөн эле багыт көрсөтүп койсо кыргыз аткан октой учуп чыгат. Жөн эле бийликте башка чапкыла бергенде бук болот да бир күнү бунт чыгарат. Ошон үчүн эволюция болбосо бул чындык да, бул чындыкты басып отура албайсың. Ал огонь да, вулкан деле атылат го. Ошондой бул кайнап калган нерсе атылат. Менде өтө сөз көп. Бирок ушу бүгүнкү күнгө өтө керектүү дегенди бир ойлорумду топтоп сүйлөп атам да. Жок, башка багытыңар болсо анда айткыла. Мен теледебатка чыгам. Жан Кудай Арстаналай. Менин оюм мындай деп. Жок, мен ушул уларды укканда анча-мынча врачтар, тааныштар мындай түшүнүп, аябай туура, ушундай болуш керек эле дейт да, баягы өзүнүн анатомия жөнүндө илимдеринде,
Ошол оору пайда болгонун мейли ашказанбы, жүрөкпү, боору өсүп кеткен кезде стресс жойулат. Ошондуктан 30% адам калат деген ушу да бул улуулукка өтүү оор болгондуктан анан өлүп кетет. Ошондуктан Кудай кыйратканы келген жок. Кудай мурун жаратып койгон болсо азыр куткарганы келди. Ошол бир анатомияны арстаналайды кейди. Мени тааныңыздар. Биз Олияны Олия деп тааныйбыз да, тарыхчыны тарыхчы деп тааныйбыз. Жок дегенде ааламдан буйрулган бир кыргызды ойготуучу адам деп, чындыкты ачып берүүчү адам деп тааныңыздар. Ошондо туура болот. Назарыман калбаңыздар. Жөн эле мен саясатчысыңбы, кимсиң? Мен эч качан же Атамбаевчи болуп көргөн эмесмин, анын сөзүн сүйлөп, же Акаевчи болуп көргөн эмесмин. Мен ааламчымын. Ааламдын гана сөзүн, чындыктын гана сөзүн сүйлөп келейтам. Мен ким болсо да сүйлөй берем. Анткени ошо сөз туккандан кийин анда бир косколуу болот өзүчү. Ойгонуу болот. Каршылаш көрбөй мени куткаруучу көрүңүздөр. Азыр куткаруучу керек. Жалган жашоо көрдүңүзбү? Жалган менен чындыктын айырмасы. Башка багыт жок. Акыры ушуга көнөсүңөр. Өсүп алыңыздар.